Анжелика, мен карантинде ыйлак болуп эле баратам. Кечирим сурашкан видеону көрүп кайра дагы ыйладым. Ыйлак болуп баратам карантинде. Адам күндө өзүн өзү тарбиялаш керек. Ар бир нерсени жасап жатып, эртең өкүнбөгөндөй болушу керек. Кокустуктан адамдын өмүрү кыйылып калуусу мүмкүн экенин билебиз. Адам өз баласына, балдарынын энесине эмес, бөтөн адамга дагы зыян алып келбеш керек. Кудай бизге колу бутту жаныбызды баксын деп берген. Туура багытта гана колдонолу. Толтура эркек самалдар алсыздарга кол көтөрүшүп, кемсинтип келишет. Ошолор алынан кеткенде, ооруп же картайса кимге жалдарайт? Аялы менен балдарынагы. Ойлонгула, адам болгула. Маалымат булагы Арбак эже. Баласын сабаган адамдын аялынын 5 айлык боюнда бар экен. Бул тууралуу Ички иштер министринин Москвадагы өкүлү Асхат Алиев билдирди. Кармалган Эмилбек аттуу жаран 5 жылдан бери Москвада үй бүлөсү менен жашайт. 3 балалуу, аялы экөө дворник болуп эмгектенгенин айтышты. Үйүнө барып таанышып чыктым. Жашоо шарты абдан начар экен. Аялы ыйлап, күйөөм камалып кетсе 3 баламды кантип багам? 4-сүн төрөгөнү жатам деп жалбарып жатат. Элде ар кандай талаптар коюлуп, камалсын дешүүдө. Мен коомчулукка кайрылат элем. Уулун сабаган адам 4-5 жылга эркинен ажыратуу туурабы же эскертүү берилсинби деп билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.